Biz biyilikке muhtaç emasmiz. Anı biz 5. oktyabrda dalildedik. Japadan жалгыз parlamentке өткен партия қатарында hiç қандай ақша қаражаты жоқ, таза маңдай терроризмнен өтсек дағы. Алатой антында мен не деп жарияладым? Шайлоо арам өтті, таза өткен жоқ. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп айттым. Жалгыз партия бүтүн Кыргызстан ушуну жарыяладык. Ушуну менен эмнени далилдедик биз? Бизге мандат эмес, бизге ариет, намыс керек. Бизге чындык керек, бизге тазалык керек деп. Эми президенттик шайлоого баратабыз, эмне үчүн? Муну телефондон баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Ар бир сүйлөгөн сөзүмдү угуп атасыздар. Ошон үчүн аларды кайталабайын. Жакка жаттап алсаңыздар керек. Парламенттик шайлоодо кандай программа болсо, президенттик шайлоодо дагы дал ошондой программа. Биз кылдай кыйшайбысыз барабыз. Кече бир партиянын кызыкчылыгын, 2 күндөн кийин башка партиянын кызыкчылыгын деп аякка бияка чуркабайбыз. Ошон үчүн суроолорго жооп бергенге өтөлү. Убакыт аябай тар. Кыдыра турган жерлерибиз өтө көп. Анын үстүнө жанагы базардан саткандар дагы алгандар дагы тезирээк үйгө жетишине ээлеп эстеп отурасыздар, ошо каалап турасыздар. Чу дегенде эле суроо жоопко өтөлү. Саламатсызбы Каңгыз Санбай, сизге бир суроо бермекчимин. Себеби сизди колдогон адамдарыңызданбыз. Учурда сиздин Кыргыз Республикасынын президентинин талапкер катары койгондугуңуз үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол мезгилде сиздин Москвага барып, НТН телеканалында сүйлөгөн сөзүңүздү элдер түшүнбөстөн башкача ойдо болушуп, бизден сурап атышат. Ал сөздү билесиз да дейт. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деген сөзүңүз, ошон үчүн жогорудагы сөз элге түшүндүрүп койсоңуз сураныч дейт. Ошону түшүнбөдүңүздөрбү? Кыргыз болуш үчүн, орус болуш үчүн биринчи кыргыз болуш керек дедим мен. Неге айттым мен? Муну мен айткан жокмун. Муну легендарлуу болуп калган Салижан акам айткан. Салижан ака Жигитов деген болгон. Жаштар билбей калдыбы? Орто муун, улуу муун билет. Кыргыз тил адабият илим ошол академияда Кыргыз тил адабият институтунун директору эле. Ошо кишинин учкул сөздөрү бар, керемет сөздөрү бар. Ошо киши айткан: Кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт деген. Туура айтканбы? Демек, эмне деп жыйынтык чыгарышыбыз керек? Кыргызга биринчи орусча сүйлөш керек деп чыгарып атат. Мен ошону айттым. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек. Бир нерсени түшүндүрүш үчүн орусча түшүндүрүш керек. Ошондо ишенет. Мен муну жөнөкөй жолу менен кече Оштогу жолугушуда айттым эле. Биздин ушул кандай десем, мына жак Красный маяк бар, Красный маяк айылында бир таап чыкса, Красный маяктыктар барбайт ага. Туурабы? Башка жакка барат. Арабанга, Кара сууга, канчалык алыс болсо, ошол тааптын кадыр баркы ошончолук бийик болот. Өзүбүздүн айылыбыздан молдо чыкса, ага жаназа окутпай туруп, башка айылдан алып келип окутушубуз керек болот. Биз ушундайбызбы? Айткылачы айланайын. Же жалгыз мен ушундаймынбы? Анан эмнеге сурап атасыңар, түшүнбөй атабыз деп. Кандай түшүнбөй калдык ушуну? Бизге башка жактан бирөө келип айтса, ошондо жакшы түшүнөт деген мааниде айттым мен. Түшүндүңүздөрбү? Андан да тереңирээк түшүндүргүм келсе, мен өткөндө айттым эле. Эгерде Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармасы Францияда чыкпаса, Кыргызстанда анчалык популярдуу болмок эмес деп айттым. Бизде Кыргызстанда атың таанылыш үчүн башка жакта таанылышың керек биринчи. Ошон үчүн ата бабаларыбыз эмне деген макал калтырды? Басма элдин тардыгын дейт. Ээси билбей ат билет дейт. Эр адамдын мыктысын эли билбей жат билет дейт. Ушул. Мына
Мына ошол макалды башкачараак кылып түшүндүргөнгө аракет кылдым да мен. Ошол НТН деген телеканалга көптөгөн суроолоруна жооп бердим эле. Момундай керемет жооптор бар эле. Ошонун ичинен таңдап сууруп ушуну гана таптыңарбы, Азамат. Керемет элибиз. Ага бааны ошол орустун саясатчылары бериптир. Кыргызстанда ушул сыяктуу ар бир суроого так даана жооп берген саясатчы бар экендигин билбептирбиз деп баа беришип туралар. Мана ушунча жерден ушундай болуп өзгөнгө келсем, өзгөн бир нерсесин таап алыптыр. Ай Азамат. Мен өткөндө мына жерден келатканда көрүп атам да, ар 10 метр жерде бир сүрөттөр илинип турат да, жолдун бүт ээлеп турат. Мына жерде туруп сиздер менен жолугушуп атканымды айттыңыздар эле. Силердин сүрөтүңөр жок деп. Биздин сүрөт силердин жүрөгүңүздөрдө деп айтканбыз. Дагы да ошол сөздү айтам мен. Караңыздар ошондо. Элдин көпчүлүгү бата кылып койсо ушундай болуп калат экен. Алар ошол тал теректи, столбаларды кучактап көчөдө калсын дедик эле. Тооба кылдым, 5-октябрдан бери көчөдө алар. Ошондой докладдарды даярдатып, даяр болгон кагаздарды окугандан көрө, момундай болуп суукта аталарды, энелерди, апаларды кыйнагандан көрө, күндө кечинде КТРдан телетаймаш кылса, сиздер элекке салат элеңиздер. Айрыкча өзгөндүктөр биз электи жакшы билебиз. Калта күрүчүн башка кылып, девизрасын башка кылып элеп берет элек. Акшак пакшактардан бери жакшынакай кылып, бул бозого кетет, бул шөйлөгө кетет, бул кордо кылабыз. Муну кудалар келгенде аш басабыз деп өзүнчө аспияттап. Биз элегенди жакшы билебиз. Мына ошондой элдин элегинен өтүш үчүн сиздер ысык үйдө олтуруп, жамбаштап, чай ичип, маңдайыңыздар терде олтуруп, биздин сөзүбүздөрдү угушуңуздар керек эле. Ошондо салыштырат элеңиздер. Ошондо шайлоо эмес, тандоо болмок. Сиздер тандамаксыздар. Мунун сөзү дурус, мунун ою дурус, мунун көзү дурус. Ошон үчүн тандоо дейт бул шайлоону. А момундай кылып сүрөттөрдү мыктылап илип коюш, ал тандоо эмес. Ал болбойт. Мына ушулар ар бири Бишкекте 80 000 сомдон турат экен. Биз келечекте Кыргызстанды саздан чыгарып кете турган Азамат жигитти тандап атабызбы же сулуулардын конкурсун өткөрүп атабызбы? Не кылып атабыз? Ойлоңолучу. А сулуулардын конкурсун өткөрүп атабыз десең, бир кишиден башка конкурска катышкан эч ким жок экен го. Жок, ал жерде 18 талапкер бар дейбиз. Бишкектен бери келатам. Кайсыл жерге барсаң, бир эле кишинин сүрөтү турат го. Анын кантип тандайбыз? Ошону жыйынтык чыгаралы, туугандар. Эгерде ошол сүрөттөрдү илүү менен ар бир тал теректи кучактоо менен шайлоо өткөрө турган болсок, кечеки 5-октябрдагыдай болот. Кана, эч бир тал теректи калтырбастан башка партиялар тиздиле. Не болду? Жардам бердиби? Жок. Ассаламу алейкум дейт. Болот Ибрагимов, Ертай, Орозобак, Максим Золотых, Ерулан сыяктуу блогерлер тууралуу оюңуз. Мени кечирип койгула, мен ушул атаган блогерлердин бирөөнү да билбейт экенмин. Мен ушул күнгө чейин муну телефонду ким жакшы билет? Мен телефонду текшерип көргүлө 1 секунд эч бир социалдык желеге кирбейм. Менин колум да тийбейт буга. Киргим да келбейт. Мен кирбейм ушуга. Ошондуктан сиздер атаган адамдарды билбейт экенмин мен. Жакшы кылышып Ал эмес телевизордон чыккандар келип мага суроо берип калат. Ким эле десең, мен тааныбайсызбы дейт. Кечирип коесуз, неним балам тааныбайт экенмин десем, мен паланчы деген көрсөтүүнү алып барам го дейт. Кайсы телеканал деп сурайсың? Себеп мен сиздер менен биргеликте 20 жыл башта айтканмын, Кыргызстандын телекөрсөтүүлөрүн көрүү ден соолукка зыян деп. Мен 20 жылдан бери карабайм. Бир телеканал карабайм, айланайын. Мен азыр өзгөндөм. Блогер деген ар кандай болот?
Мына Россиядан чыгып атышат. Блогер болуп. Биздин Кыргызстандан мына азыр эле ушул жерде жүрдү эле Калмамат аке деген бар. Мен жана Мырзакеде айттым. Ушу кишинин баракчасына дагы кирип көрө элекмин мен. Адахан инем, мен сени кең келечек ойлогон, эл ойлогон инсандарды Кудай берген баласысың. Алга дейт Таштемир. Кашкатеректен дейт. Рахмат. Таштемир мырза. Кароол айыл өкмөтүнөн дейт. Аренда жерлерди жалаң байлар ээлеп алган. Карапайым элге эч нерсе жок. Чара көрөсүзбү дейт. Мен чара көрүп койгонмун. Ошол чараны туура пайдаланыңыз. Ошол чоң чөнтөктүүлөр суулуу жакшы жерлерди ижарага алып албасын деп, жер кодексине өзгөртүү киргизип, дыйкан алат деп койгонбуз. Мен депутат болуп жүргөндө ар бир айыл өкмөткө барып текшерчилем. Улуу муун аксакалдар эсиңиздерде барбы? Мадумар дагы келеби экен деп туруп жадап калган элеңер чогулуштардан. Ошондо кор кылган экенсиңер да мени. Депутат аркаңардан издеп келчилер. Азыр депутатты издеп таппай атасыңар силер. Нени кор кылсаң ошого кор болосуң дейт. Ошондуктан жанакы жерлерди кимдир бирөөлөр туура эмес алып, аны субарендага берип аткан болсо, айылдык кеңештин депутаттарына кайрылыңыздар. Мыйзам боюнча жерди ижарага ким алса, ошол иштетүү керек. Алган жерди кайра бирөөгө субарендага бере албайт ал. Ошондо өзгөндө жыйын өткөрүп мен эсимде бар айткамын. Милициянын начальниги, прокурор, сот, акимдин орун басары, аким, ошолор бүт жерлерди алып алышкан экен. Дыйкандардын терисин сыйырып, 5 эсе кымбат кылып, бөлүп 20 сотиктан ижарага берип калган экен. Болгонбу ушундай окуя? Болгон. Кече эле болгон. Биз унуттук азыр. Азыр эгер кайра башталган болсо, демек Мадумаров 10 жылдан бери депутат эмес экен деп билгиле. Барбы? Демек кайрадан биздин келишибизге туура келип калыптыр. Ошолорду ордуна коюш үчүн. Ошон үчүн бизде тазалык деп сайрап атабыз, мыйзамдуулук деп сайрап атабыз, адилеттүүлүк деп сайрап атабыз. Биз келсек бардык ордуна түшөт Кудай кааласа. Мен айтпайм, көпүрө курам, жол салам, антем мынтем деп. Жок. Мына азыр биз жолдон келе атсак, милициялар биздин машинаны тосуп атат да. Эл күтүп атат, шашып атат деп биз өтүп кетсек, артыбыздан кууп келип, анан токтотуп атат. Билет го менин машинамдын номерин, айланайын. Неге ушундай кыласың, Садагам? Не деп келесиң, айтчы мага. Чогулушка барбай калсын дейсиңби? Эл күтүп тарап кетсин дейсиңби? Неге ушундай кыласың? Айнанайын, жөн эле баягы каракчынын кууп келеткандай кылып, жолдун чекесине тосуп машинаны, ой, Чолпонбай Төлөбердиевдер. Карап олтуруп там бересиң ошондойлорго. Мына биз ушул Дароот Коргондон бери келатабыз. Милициянын баары бирдей эмес. Кээ бир жолдон өтүп келатсак, ушу биздин машинаны көргөндөр чест берип атат. Смирна туруп чест берип коюп атат. Андан ал кичүү болуп кеткен жок. А мына өзгөнүн милициясындай болуп, артыңдан кууп келип, сен арстан болуп кетпейсиң, айланайын. Кызматты башкача көрсөт. Кабакты ушундай салып алганы, таңдын көрөйү. Аман эле бол, айланайын, аман эле бол. Ошондой деп эмне дейт агай, билесизби? Лөөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат деп коет. Мына. Саламатсызбы Адахан аке дейт. Мен сизге жолугуу үчүн колдоо максатында Чаткалдан келдим дейт. Сиз биздин ажообуз болосуз, Кудай кааласа, ак жол дейт. Рахмат. Мына ошол Зергерден келгендерге, Ири суудан келгендерге, Кайраттан келгендерге, Аюудан келгендерге ишенбесеңиздер да ушул Чаткалдан келгендерге ишенип койгулачы. Мага кээде атайын издеп келишет. Биз Аксыдан келдик.
Biz al жактан бул жактан келдик, чогулушуңузга чыгып кайрылуу жасап берели деп мен ошолорду чыгарбайм. Ак дили менен ак жүрөгү менен келишет, мен кечирим сурайм ошолордон. Биз кайрылабыз дейт. Жок. Мен жок жерде жыйналып отуруп, чайканада, ашканада, кайсы жерде болсоңуз сүйлөшө бериңиз. Бирок мени менен келип чогулуштарды андай кылып кайрылбаңыздар. Себеп эл туура эмес түшүнүп калат деп ойлойм. Коркосуң. Жаңыраак кийим кийгенден да коркосуң го. Мен өткөндө теледен айттым го. Бир досум бар. Жакшынакай болуп кийинип алыптыр. Ой, пальто куттуу болсун дедим мен. Десем, 7 жыл болду дейт. Биринчи көрүп атам десем, анда директор болуп иштейт элем да, ушу директор болуп кийип алды деп айтат деп коркуп кийбей жүрдүм эле дейт. Ай, аман бол кыргызым айланай. Кийингенден коркобуз, той бергенден коркобуз. Биз бир нерседен коркпойбуз. Аллахтан коркпойбуз, калгандан баарынан коркобуз. Кандай дейсиздер? Кудайдан гана коркпойбуз да. Ырыскыны берип аткан, бүт бардык бутуңду, колуңду, көзүңдү, ашказаныңды иштетип аткан жараткандан коркпойбуз дагы, кошунадан коркобуз, акимден коркобуз, айыл өкмөттөн коркобуз. Жалаң эркектер көбүрөөк отурасыңар, мен сиздерге уялбай эле айтып коеюн. Аялыңыздардан да коркобуз. Эң катуу коркконуш аялдардан коркобуз. Туурабы? Канчага чыктың? 23-кө чыгып эле коркуп калдың ба? Көрүп атам? Туура, башкалардан сабак ал. Өзүңдүн башыңа келгенде кеч болуп калат. Азамат, бирок 23 жашта мындай ишенимдүүрөөк жүрө бер, балам. Коркуп турган күндөр алдыда. Жакшылык болсун. Тамашалар болсун. Кичине үшүп турганда анча-мынча, э? Ата саясат деп эле бардык нерсе жаман болуп баратат, Кудай сактасын. Барбы суроо? Жок. Айтыңыз. Микрофон барбы? Чөнтөкчү аркалды. Билip сүйүнүп кеттим каласыра. Мен чыгардыр. Честердир бала. Солаган, ha? Yurdayım dertirse, ulanmaz emez. Özgün жеріне қош келдіңіз, саламалейкум. Рахмат. Мен акыркы 2 шайлоодо президенттикте дагы, парламентке дагы сиз биринчи орун алган Кызыл Ыйкан деген айылдан болом. Кош келдиң анда. Сен кош келдиң анда. Мен сиздин президенттик башкаруусун колдооңузду билем, айтып жүрөсүз. Мен оюмда болот. Биз сизге ишенебиз да. Сиз ушундай кылабыз десеңиз, сизге ишенебиз. Ошол колдоо коюп берем, лицемен коюп берем. Даярмыз сиздин. Бирок сизден кийинки келе турган президент, начар президент келип калса эмне кылабыз? Парламент деген бул кокус жаман президент келип калса, ошого туруштук бере турган орган да туурабы? Айтам. Андан көрө ошол парламентке бара турган депутаттарды билем мыйзамды жакшы жазасыз, чыкытасыз. Сонун мыйзамдарды жазып туруп, азиздардын башын байлагандай мыйзам менен байлап туруп, таза бара турган кылып койсок болбойбу деген ой да. Жакшы ой. Биз мыйзамды адамга карап жазбашыбыз керек да. Мыйзам же бар, же жок. Эч качан адамга карап мыйзам жазбашыбыз керек. Мына азыркылар ошондой болуп атат да. Мунул берене мага жагат, бул иштеп турсун. А мунул беренеси чатак экен, мунун иштешин токтотуп туралы дегендер да. Атың ким айда? Данияр. Кеп мыйзамда эмес, кеп адамда. Адамда. Азыркы президенттерден 70 есе күчтүү укугу бар. Турдакын Усубалиев деген Кыргызстанды жетектеп кетти. 24 жыл Кыргызстандын жетекчиси болду. Бир өтүк оңдой турган күркөсү жок кетти. Андан кийин Абсамат Масалиев деген келди. Бир нан сата турган дүкөнү жок кетти. Алардын ыйгарым укугу азыркы президенттерден 70 есе күчтүү эле. Жоопкерчилиги 7000 есе күчтүү эле. Мына биздин Өзгөн районунда Эмгек Кызыл туусун 2 жолу жеңип алган районбуз.
Вагинур Талипов деген иштейт эле. 9 жыл биринчи катчы болуп кетти. Вагинур Талиповдун машинасы жолдон кетип баратканда эмес, Алайбек Мамасадыковдун машинасы келетканда көчөдө ыйлап аткан балдар дагы токтотуп коет эле апалар. Туурабы? Мына ушул жерде, ушул чарбада ким жана Макаров Коньков деген иштеп кеткен, Жазыда. Жазы деп айтам мен, силер ясы дей бересиңер, мен жазы деп айтам. Мына ушу кишилер өзгөндөгү ушундай бир керемет канча миң тонна эт тапшырат элек Ош эт комбинатына. Азыр мына жерде бүт айыл болуп кетти ошол. Мына жерде мыкты ферма бар эле. Эң акыркы директор болуп ушул жерде Сатыбалды Маматович иштеп кетти окшойт, Алайбек Мамасадыков иштеп, кийин иштеди ал киши. Кийин чарбалар бөлүнүп кетип башка болгондон кийин. Каримов иштеди ошондой. Мына эми караңыздар. Кет адамда, мыйзамда эмес. Эгер адам өзү моол жагынан көкүрөгү ток болгон болсо, мыйзамды бекем кармаса, болбосо караңыздар, кече ушул Мадумаров деле кирип алса болот эле деп мага көп киши нааразы болду. Мен айттым. Мыйзам талаасына келсеңер кирем кош кол деп көтөрүп алам дедим. Мыйзам талаасынан чыгып кеттиңер дедим. Конституцияны тебелеп атасыңар. Мен силер менен чогуу боло албайм деп айттым. Ошондуктан президенттик башкаруу болуш керек деп мен 10 жылдан бери жалгыз калып тепки жеп келдим. Менин идеяларымды азыркылар көчүрүп эле алып атат, бирок мен ак таза жол менен барыш керек десем, булар тебелеп тепсөө жолу менен барабыз деп атат. Айырмасы ушул эле иним. Башка айырмасы жок. Дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Сталин, дүйнөнү дүңгүрөткөн Сталин каза болуп калганда дүйнөнүн бардык президенттери келишкен жаназасына, биздин тил менен айта берейин. Карап айткан экен да, өтүгүн алмаштырып койгулачы деп. СССРдин жетекчиси болуп турган кишинин ушундай өтүк менен көмгөн уят, эл көрсө уят болот деп, жакшы бир өтүгүн кийгизип койгулачы десе, бир эле өтүгү бар экен абалар. Анын дагы кончу жамалган экен. Аны дагы өзү жамаган экен, Нукра өтүкчүнүн баласы катарында. Эми биздин тил менен айтканда, мындай бир бата кылып, бирдеме союп берели деп караса, эсебинде 37 рубль бар экен. 43 рубль, 37 рубль экөөнүн бирөөсү ката кетпей. Башка тыйыны жок экен. Демек кеп адамда экен да. Конституцияда эмес, мыйзамда эмес. Адамда. Биз адам тандай албай атабыз. Конституция жерге кирсин, 10 жолу алмаштык, аны менен мүйүз чыккан жок башыбызга. Адамда. Мына Исхак Разаковичти караңыздар. Эч нерсе таппай калганда, ошондо дагы биздин азаматтар болгон экен, фейктер. Азыркыдагыдай фейктер. Кандай кылган? Жалган сыйлап, кучактап, куттуктап келип, жеңебизге бир тон белекке берген экен. Ошол тондун жакасыны сөгүп алып, жакасына кагаз жазып, киргизип, кайра тигип коюшкан экен. Москвадан киши чакырып, далилиңер барбы дегенде, ушул жерди ачып, көрсөтүп, далилдеп беребиз деген экен. Мына ушинтип күйдүргөн экенбиз биз азаматтарды. Ошонон кийин Разаковдун жүрөгү катуу ооруган. Өзүнүн аялы, мен сатып алдым деп койсо керек да. Муну биз белекке бергенбиз, кантип далилдейсиңер десе, алып, Россиядан, Москвадан келген комиссиянын алдында алып, жакасын, жанагы жерин сөгүп, баягы жазга момундай кагазды сууруп чыгышкан экен. Адамда илля көп. Биз ушинтип мыктылардын мыктыларын дайым жала жабуу менен жеп келген эле экенбиз. Эми ар бирибизге инсап берсин. Дагы бир жолу айтам, кеп конституцияда эмес. Азыр айтышып атпайбы? Коррупция менен күрөшөйүн десем, конституция мешать этип атат дейт. Конституциянын тиешеси жок. Ак үйдү курчап турган чабыранын кимге мешайты бар эле? Жок эле го. Эмнеге аны 40 кыркытып атабыз? Эртең каяктан чыгат ал?
Адахан аке, биз Каракулжанын Сары Булак айыл өкмөтүнөн Высокогорныйга өткөрө аласызбы? Балыков дейт, жок. Сары Булакты өткөрүш мүмкүн эмес. Мен дагы ошо бая Бабурин айткандай, слишком честный болбойчу, өтөт айланайын, өтөт. Мени шайлагын 11-inde өтөт деп койсом болобу эле? Мен анта албайм. Биз укканбыз. Айлыгыбыз 25 000 болгонун. Пенсиябыз 11 000 болгонун укканбыз. Биз анта албайбыз. Лабиз дегенден коркобуз. Элге ваада бергенден коркобуз. Сары Булак айыл өкмөтү мыйзам боюнча 1950 метрден жогору болуш керек деңиз деңгээлинен. Союздун мезгилинде 1600 метр эле. Мына ошол биздеги Өзгөндө, Каракулжада, Ош областы, бүтүн Кыргызстанда бийик тоолуу аймактарга өткөрүү, ошолордун метрин түшүрүү боюнча дагы мыйзамдын автору ошол Ишенбай Кадырбеков, биздин колубуздан чыккан мыйзамдар ошолор. Бирок Сары Булак ага туура келбейт. 1500-1600 метр болса керек, бирок 2000ге жетпейт. Урматтуу Адахан Кемсанбаев дейт, сиздин ошол президенттик ат салышта не дейт? Жеңишке келишиңиз, жеңиш менен келишиңизди каалайбыз. Алла таалам сизге оомат берсин. Кашкатерек айылы Абдрахматов дейт, Үндөр Абдрахматов дейт. Абдрахманов ба? Рахмат. Адахан мырза, шайлоо таза өтүшүнө ишенсек болобу, сизге ак жол. Намаз дейт. Атыңыз намазбы же намаз убаксы болуп калды дегениңиз ба? Шайлоо таза өтүшү, өтпөшү бизден көз каранды, сизден көз каранды. Эгерде сиз таза барып, жүрөгүңүз менен барып, каалаган кишиңизди тандап алсаңыз, бул таза шайлоо болот. Эгер жок, жолдон баратып, бир жака бурулуп кирип чыгып, анан кийин барсаңыз, анда бүттү, тамам. Ал сизден көз каранды. Ушул жерден айттыңыздар эле го, биздин документтерди топтоп атат. Топтоп атса үйүңүзгө келип алып кетип бартабы? Өзүңүз чыгып берип атасыз да колуңуз менен. Бул кол менен берип атасыз, бул кол менен алып атасыз да. Ошондойлорду токтотолу деп атпайбызбы? Сиз таза шайлоо болбосун билесиз, ошон үчүн элдей бийликке келип, эл үчүн иштебейсизби? Убакыт өтүп жатат дейт. Рахмат. Элдей бийликке келип дегенде кандай бийликке келип? Азыркылардай дейсизби? Болбойт андай. Эми көрдүңүздөрбү, ушул жаман адат болуп калды. 2000 киши топтоп барып алып койсоң болот экен деген жаман адат болуп пайдайт. Не дейт? Ким окуп бере алат? Президенттердин ишин көрүп, билип түшүнүп кеч болсо да түшүнүп атабыз. Себеп дегенде алардын баары кагыз тилемчилик менен мамлекетти башкарып келүүдө. Рахмат. Биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен, кайырчынын куржуну толбойт деген. Бул бир. Аллах Таала ким колун сунуп кайыр сурап баштаса, биз ага берекенин эшигин жабабыз деген. Туура бабалар. Кыргызстан 30 жылдан бери кайырчынын күнүн көрүп келатат. Эмне үчүн? Себеп татыктуу инсанды көтөрө албагандыктан. Татыктуу инсандарыбыз, кыздарыбыз барбы биздин? Керемет, мыкты жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Бирок алардын чөнтөгү жука. Чөнтөгү жука болгондон кийин биз көтөрбөйбүз. Мына айылга эле барып көрсүңүздөрчү, өзүңүздөр эле. Мен ашык кетпейин, эгер ашык кетсем айтыңыздар. Жөн эле орозо мезгилинде, ооз ачырды болуп аткан иптарлык мезгилде дагы тандап барып калдык ооз ачарга. Бир бейбечара ооз ачырып аткан болсо, мурдубуздун учу менен чүйүрүп, бир керемет киши ооз ачырып аткан болсо, эртерээк барып туруп, пейил кеткен. Туура айтасыз, ошо кол кабыш кыла коюп, суусун ташый коюп, мына ошол нерсе жараткан Аллах айтып атат, албетте жетекчиңер өзүңөрдөн деп атат.
эл кандай болсо, коом кандай болсо, жетекчи ошондой болот экен. Демек, жетекчинин мыкты болуш үчүн, жетекчилер ыймандуу болуш үчүн, коом ыймандуу болуш керек экен. Биз Кудай кааласа ошого барсак, ошондой жетекчилерге Кудай кааласа болобуз деген үмүт менен баратабыз. Соңку 3 суроону окуйм, андан кийин бата, Туура болобу? Анча-мынча укпай калган же жооп берилбей калган суроолор болгон болсо, күн деле карасаңыздар, түз эфирден мен эртең Араванда болом. Кудай кааласа, Аллах насип кылса, андан кийин Кара сууда болобуз, андан Араванда болобуз, андан кийин Ошто жолугушуу болот, дагы бир жолугушуу. Карай берсеңиздер, жооп ала бересиздер Кудай кааласа. Биз акимдерге жалынбайбыз, бизге ушунча киши топтоп бер деп. Биз мектептин директорлоруна же мугалимдерге карабайбыз. Ушунча киши барса болсо барам, болбосо барбайм деп. Биздин сөздү күн түн уга берсеңиздер болот. Кээ бир жерде жолугушуу өткөрүп атсаң, эмне үчүн ушуну айтып койбойсуң десе, акырын элдин арасына кирип кеткен жигиттерди көрүп атам мен. Моомда учурашсаң колуң жетпейт. Жакшы кал деп коштошуп койсоң, билеги айланайын, темирдей болуп чыңгыр турат, бирок жүрөк жок. Жүрөк жок, титрейт, калтырайт. Ошону Александр Васильевич Суворов, адамзаттын тарыхындагы мыкты полководецтердин бири, генерал Лисмус, ошол айткан экен. Слабый телом, сильный духом, солдат во 100 крат сильнее, чем безвольного богатыря деп. Бул деген сөз, эгер духу күчтүү болсо, духу күчтүү, бирок денеси алсыз болгон жоокер, биздин тил менен айтканда, дүңкүйгөн бир көпөскө караганда 1000 эсе күчтүү деп айткан экен. Караңыздар. Мына жерде отурабыз. Баарыбыз жигит биз деп туруп алабыз дагы, бир сөз айткандан коркуп отурабыз. Десе бизди айтып атат дебеңиздер, негизи коомду айтып атат. Туурабы абалар? Мына ошондой кыздарыбыз бар, ошондой жигиттерибиз бар, ошондой жигиттерди, кыздарды коргоп ала турган азаматтарыбыз бар, биздин үмүтүбүз өчпөйт. Мадумаровго гана асылып аткан жери жок. Бүгүн чындыкты айткан, чыркыраган бардыгын асылып атат. Бүгүн ак менен каранын, адал менен арамдын айбашы болуп атат. Ушундай чоң күрөш жүрүп атат. Кимиси жеңет деп кайдыгер болуп карап турган менин элим отурат. Кимиси жеңет эмес, көмөк бериңиздер, жардам бериңиздер. Актык, тазалык, мыйзамдуулук жеңишине ар бириңиздер көмөкчү болуңуздар. Жараткандан ушуну тилейли. Ар бирибизге жакшылык иштерге, сооп иштерге себепчи болгонду насип эткен болсун. Келгениңиздерге рахмат. Аманчылыкта, жакшылыкта жолугушалы. Мына турганыңыздарды карап, улам-улам моомда кылып атканда бир нерсени эстеп атам. Абдылда Иманкуловду эстеп кетип бартам. Ал дагы ошондой болуп үшүп калганбы кичине кезинен билбейм. Сахнага чыкканда ушундай кылып эле бутту бутка уруп туруп калат моомдагы. Көрүп калган ушундайга. Мына балдар дагы бутту бутка уруп баштады, демек жыйынды токтотушубуз керек. Рахмат. Дайым күлкүнүн үстүндө, жакшылыктарда, жеңиштерде жолугуп көргөн күндөрдү насип эткен болсун. Бата бериңиздер. Ким берет? Сүйлөп тургандар, урматтуу.